Kur'an-ı Kerim'de Allah aytat: "Ve halaqnakum azwaja." Biz sizlerdi jup-jup kılıp yarattık. Biz sizlerdi erkek ayal kılıp yarattık. Allah'ın çeçimi. Bundaça aytkanda erkek ayalga muhtaç, ayal erkekке muhtaç. Erkek öz aldınca жашай албайт. Жашаса да ийгиликке жетпейт. Себеби Кудай Таалам бири-бирине муктаж кылып койгон. Ошондой эле аял заты дагы өз алдынча жашай албайт. Жашаса дагы эч кандай ийгиликке жетпейт. Кудай Таалам сиз менен бизди эркек аялга, аял эркекке муктаж кылып жараткан. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна деп. Куранда башка жерде Алла айтат: алар аялдар силер эркектер үчүн кийим, силер алар үчүн кийимсиңер дейт. Мына мисалы азыр мен сиздердин алдыңыздарда коркпой олтурам, өзүмдүн аброюм менен. Эмне үчүн? Себеби кийимим бар. Эгер кийим жок боло турган болсо анда башкача болмок. Ошондой эле эркек аял Алла субханаху ва таала бири-бирине аброюну жаба турган, бири-биринин кадыр баркыны көтөрө турган, бири-биринин кемчиликтерин жашырууга себеп кылган бул эркек аял чогуу жашоонун негизинде да. Бири-бирине Аллах Таала муктаж кылып жараткан. Биринчи Алла субханаху ва таала мисалы Адам алейхиссаламды жаратты. Биздин атабызды. Жаралганы каерде болду? Бейиште жаралды, жаннатта. Адам алейхиссаламды жаратып атып, Kur'an'da Allah Teala ayet: "Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha ve yasfiku ad-dima ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lamun." Estegin uşul uçurdu o Muhammed. Senin Rabbin periştelerge kayırlıp aytты: "Albatta men jerde özümdün orun basarımdı jaratayın" деп атам. Jerde özümdün orun basarımdı jaratam. Yani Allah Teala perişteler menen maşvara kılıp atat. Oyunu surup atat. Kanday deysiңер? Şu adam balasını, adamdı jaratıp durup men orun basar kılsam alarga, erk bersem. Kalaganın kılala turgan dengelde alarga ihtiyar berip koysam. İnsan cinden başka mahluklarda ihtiyar yok, erk yok. Kalaganda jüröre turganчы. Bizge Allah Teala akıldı dağı bergen, erkti dağı berip koygan. Kalgan bardığı emne maksatта jaralgan bolsa oşol maksatты atkarışat. Bizde erk var. Ушул орун басар кылып туруп, өзүмдүн өкүмүмдү жер бетинде жүргүзө турган деңгээлде кылып туруп, менин буйруктарымды жер бетине орундата турган кылып, адам баласыны мен жаратайын деп атамын. Кандай дейсиңер десе, периштелер айтты: "О Алла, жерде ушундай махлукту жаратасыңбы? Ал жерде бузукулук кылат. Жана кан төгөт. Биз сени арулап, айыптан таза экендигини биз айтып жатпайлыбы? Мындайча айтканда, бизди орун басар кылып, халифа кылып жерге жөнөт деген периштелер өзүнүн талабын коюшту да, талапкерлигин койду. Бизде эле орун басар кыл, жерге бизди жөнөт деди. Адамды жаратып эмне кыласың? Биринчи суроо пайда болот: Адам алейхиссалам жарала элек да, бузукулук кыла элек да, кан төгө элек да. Каяктан билип алды буну? Каяктан билип алып периштелер айтып атат: бул бузукулук кылат, кан төгөт деп. Кан төгү бузукулуктун ичинде барбы, жокпу? Кан төгү бузукулуктун ичинде. Бузукулук дегенде жалпы сөз. Бардык туура эмес мамиленин баарын өз ичине камтып алат. Бирок ошонун ичинен өзгөчөлөп кайра периштелер айтып атат: канда төгөт алар депчи. Кан төгө турган махлукту жаратасың. Эмне үчүн? Ат-таксис ба'да тамим лил ахаммия деп коет. Мисалы 5 адамды сиз ифтарлыкка чакырдыңыз. Оз ачарлыкка. Айттыңыз: "Ай, 5-оңуздар иншалла келесиздер, бүгүн сөзсүз келиңиздер." Анын арасында бир Абдулла деген таксырыбыз бар, кечиге эле жүрө берет да. Келбей коет чакырган жерлериңе. Өтө зарыл адам. Анан ошого айтып койдуңуз: "Ай, Абдулла, сиз дагы келиңиз", дедиңиз да. Яни жалпы айткандан кийин өзгөчөлөө, ошол өзгөчөлөнгөн нерсе өтө маанилүү болгондук себептен улам болот. Атайын өзгөчөлөп коесуз да. Ошондой эле периштелер айтып атат: "Я Алла, адамды жаратасыңбы? Ал бузукулук кылат. Бузукулуктун ичинен сага эң жагымсыз болгон, сенин карыңды туудура турган, кан төгө турганды да жаратасыңбы?" депчи. Мындайча айтканда, адамдын канын төгүү, бирөөгө кол көтөрүү, бирөөнү согуу, уруу, өзгөчө эркек аялга же дос доско, кошуна кошунага канча жакын болсо ошончо күнөөсү оор болот.
Көчөдө күнөө кылган менен мечитте күнөө кылган айырмасы бар. Көчөдө урулук кылган башка, мечитте урулук кылган башка. Бул мечитте урулук кылган башка, Масжидил Аксада урулук кылган башка. Масжидил Аксада урулук кылган башка, пайгамбар мечитинде урулук кылган башка. Пайгамбар мечитинде урулук кылган башка, Меккеде урулук кылган башка. Кабанын ичинде урулук кылган башка. Yani kan tөгө турган ушундай махлукту жаратасыңбы сен деп. Каяктан билип алды? Бул сөздү каяктан айтат? Десе алымдар айтат. Себеби ошол учурда Адам атабыздын сырткы келбети жаралган болчу. Жасалган ылайдан. Бирок жан салына элек да. Анан карап көрсө, адамдын ичинде эки күч бар экен, башкара турган. Биринчи күч шахваттын күчү, дүүлүгүнүн күчү. Напсы кумардын күчү. Экинчи күч ачуулуктун күчү бар экен адамда. Барбы жокпу? Ачууланабызбы, ачууланбайбызбы? Эки күчтү карады да. Анан карап, напсы кумарыны карап туруп айтты, бунда напсы кумар бар экен. Бул сөзсүз бузукулук кылат. Напсы кумарына жетиш үчүн, шахватыны кандыруу үчүн, өзүнүн каалоосуна жетүү үчүн толтура нерсени кылат. Өзү эңсеген машинага жетиш үчүн, өзү эңсеген ошол мансапка жетүү үчүн, өзү эңсеген жашоо шартына жетүү үчүн бул толтура бузукулук кылат бул адам деп. Адамды эгер дүйнөгө келсе, бул толтура бузукулук кылат деп. Экинчи күч ачуулук күчтү карады. Ошону карап туруп периштелер айтты, бул ачууланат турбайбы бул? Бул ачуулангандан кийин сөзсүз кан төгөт. Бул кан төгөт деди. Алла айтты, жок, мен силер билбеген нерсени мен билемин албетте. Яны мен жаратамын. Эмнени билем? Мен буга акыл салам, азыр акыл сала элекмин. Буга жан салынганда жан менен биргеликте бунун акылы болот. Бул акыл менен дагы ой жүгүртөт. Ушинтип адилеттүүлүк болуп калат, балансировка болот. Эки тарап барабар болуп калат. Анткени урматтуу туугандарым, адам баласын ушу үч күчтүн бири башкарат. Бири келгенде экөөсү кетип калат. Же напсы кумарыңыздын күчү менен жүрөсүз, же ачууланганда, же акыл менен иш кыласыз. Адам ачууланып турганда напсы кумар да келбей калат, акыл да иштебей калат. Качанда дүүлүгүп, напсы кумары пикке жетип калган учурда, көтөрүлүп кеткен учурда, ачуусу да келбей калат, акылы да иштебей калат, натыйжасын да ойлонбой калат, эптеп напсы кумарын кандырыш керек болуп калат да. Ошондой эле акыл менен иш кылганда дагы адам ачууланбайт, напсы кумар калдырбайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам ал затка канчалык башка адамдар надандык мамиле кылса, ошол надандык мамиле канча күчөгөн сайын пайгамбарыбыздын данышмандуулугу, сабырдуулугу дагы күчөп кете берген да. Эмне үчүн? Себеби пайгамбарыбыздын акылы толук болгон. Пайгамбарыбыз көрүп турган, түшүнүп турган, анын натыйжасы эмне болот, каяка алып барат, бул эмнеге андай мамиле кылып жатат, бардыгын түшүнүп, акыл дайыма үстөн болгондуктан ачууга, напсы кумарга алдырган эмес. Үч күчтүн бир адамды башкарат экен да. Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламды бейиште жаратты. Бейиш ушундай жашоо кудра мутлака деп коет. Алланын түзмө-түз кудретинен пайдалана турган жашоо. Себеп жок да ал жерде. Мисалы бирдеке жеңиз келсе, азыр не кылыш керек? Базарга бар, сатып ал, аны алып кел, бышыр, анан аны салып кел тарелкага, алдыңа алып кел көтөрүп. А бейиште Алланын кудретинен Кудайым буйруса түзмө-түз пайдалана турган жашоо. Каалап коесуз болуп калат да, себеп жок. Себеп колдонулбайт. Кааласаңыз эмнени жеңиз келди, дароо ошо замат ошол нерсе орундалып калат. Яни бейиштин жашоосу да Адам алейхиссалам бейиште жашап атат. Ал жакта кайгы жок, коркунуч жок, ошондой бир жыргал жашоо. Адам алейхиссалам иманы жүрөгү толгон пайгамбар да. Алланын кудретин көрүп турат да. Жүрөктө эч кандай кайгы капа жок. Иман алсырап кетти, бирдеке болду дегендейчи, жазбатым түшүп калды дей тургандай. Жыргал жашоодо жашап атат да. Бирок ошондой бейиште жашаса дагы, бирок жүрөктө бир нерсе жетпей атат да. Кыжалатчылык жүрөктөчү. Бир нерсе не то, не экен өзү түшүнбөйт. Жүрөктөн бирдеке жетпей атат. Бирок баласыны эки жака чыгарбай, Куран жаттаттырып, эч кимди көрсөтпөй ишинтип чоңойтуптур да. Анан бала бир аз чоңоюп калгандан кийин эшикке чыкса, атасы экөө кетип баратса, бир кызды көрүп калат экен. Бирок ал кыз эмнекени билбейт да, бая бала көргөн эмес да. Оронгон, бетинде жабылган ушундай бирөө кетип атат да.
Анан атасына айтат экен, атам о эмне нерсе депчи. Десе, бул ушундай нерсе экен, чоңойгондо түшүнүп аласың десе, ата эмне экенин билбейм, бирок ушуну аябай каалап атам да депчи. Ушул нерсени каалап атам да деп. Yani adamın tabiatında var da. Adam atağımızdaki beşte jaralgan, bирок bir nerse gerek bolot at, öz düşünmeyt at ne gerek eken. Jetpeyt at, jürek tolbayt at, tınçtanbayt at. Allah danışman zat. Anan ne kıldı? Adam aleyhisselamdı beşte uktatıp koydu. Beşte uyku yok deniz. Uktatıp kadimkidey kökürögünü açıp sol кабыргадан жүрөктү сактап турган эң үстүндөгү кыйшык болгон кабырганы алып туруп, ошондон анан Хава энебизди Аллах Таала жаратып берди да. Обо энебизди жаратты. Адам дегендин мааниси тери деген, булгары деген маанини туюнтат. Ал дегени адам баласы жер бетинин жаратылыштын териси. Адамдын амалы кандай болсо, бүткүл жаратылыш кубулуштар ошого жараша жүрөт. Бүткүл алам адамга көз каранды. Адамдардын ичинен имандууларга көз каранды. Имандуулардын ичинен жоопкерчиликти түшүнгөн адамдардын амалына, кыймыл аракетине жараша бүткүл алам башкарылат. Алла ошолордун кылган кыймыл аракетке, биздин амалыбызга жараша бүткүл алам башкарылат. Хава дегендин мааниси обо эне деп коебуз го биз. Хава дегенде хай, тирүүлүк дегенден чыгат. Анын эмнеге аталып калган? Себеби тирүү заттан, тирүү жандан жаралган үчүн обо энебизге Хава деген ат коюлуп калган. Ошол жаратып аткан учурда Алла Таала Адам алейхиссаламдын кабыргасынан чыгарганда ойгонгон эмес, бир дагы оору сезген эмес. Эгерде оору сезгенде, ойгонуп кеткенде, анда эркек кишинин аялга болгон жиркеничи пайда болуп калмак дейт алымдар. Эч нерсени сезген эмес. Кандай эле мисалы Куранда ба'дукум ли ба'дин аду. Шайтан келип туруп азгырды го. Адам атабыз менен обо энебизди даракты жедире коюпчу мөмөсүнөн. Ошондо не деди? Силердин кээ-бириңерге душмансыңар деди да, көптүк түрдө. Эки тараптан көптүк түр болуш керек болуп атат да. Алымдар айтат, биякта макул, Адам атабыз менен обо энебиз силер деп айтса болот. Бул жакта шайтан өзү жалгыз го дейт да. Бирдик түр турат го, көптүк түр эмес десе, жок, буну менен бирге жылан дагы бар болчу дейт. Жылан аркылуу кирип келген. Болбосо шайтан куулуп кеткен бештен чыгарылган. Аны ошо жылан аркылуу кирип келип атпайбы азгырганычы? Ошо жылан мурда басып жүргөн махлук болгон экен. Бирок шайтандын күнөөсүнө шайтанга шериктеш болгон үчүн Алла Таала аны каргыштап не кылып салган, эки бутуну алып жерде сойлоп жүрө турган махлук кылып койгон да. Ошого бизде мына жиркенич бар. Жыланды көргөндө дароо ичиңен башкача сезим пайда болуп кетет. Дароо душмандашуу болуп калган. Себеби Алла Таала бири-бириңерге силер душмансыңар деген. Бири-бириңерге душмансыңар. Ошо сыяктуу бир жиркенич пайда болуп калмак дейт да, эгерде обо энебиздин себебинен Адам алейхиссалам кыйналып кеткенде дейт. Анан Аллах Таала обо энебизди жаратты. Жараткандан кийин дароо колуну сунуп баштады. Десе үн болду. Бир риваятта Жебраил периште, бир риваятта Адам алейхиссалам, Алла Таала өзү Махья Адам, о Адам токтогун деди. Десе чычалап кетти Адам алейхиссалам. Я Алла, бул мен үчүн жаралган го, эмне мени токтотосуң деди. Десе айтты, жок, хатта ту'тия махраха, анын махрыны, калыныны бергенге чейин жок, колуңду сунба деди. Эмне анын махры, эмне кылышым керек? Десе Алла айтты, же Жебраил айткылат го, Адам атабыздын никесин ким кыйган депчи. Же Жебраил кыйган, алейхиссалам периште, же Алла Таала өзү кыйган. Эки түрдө риваят. Анан айтылды, сенин Мухаммад деген урпагыңан Мухаммад деген пайгамбар чыгат. Ошого салават айтмайынча сен буга колуңду сунба деди да. Yani suyuktүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын заты бүткүл адам заттын улануусуна, таралуусуна себеп болгон. Салават окуп, анан кийин Адам Хава энебизге кол сунду.